ата энеңердин болгон акчасын кырып, тияктан карыз алып, бияктан карыз алып, тияктан жаап, эптеп силерге свадьба өткөзүп берсе, экөөңөр кыжылдап, болбогон нерсеге намыс кылып, я гордый болуп, анан кетсең кете бер, анан кеттим деп, анан принципке туруп алып, өзү келсин, өзү чалсын дебей, башты оорутпай, нормально жашагыла. Эмне ойлодуңар беле, свадьба үй бүлө бул жөн эле love story, свадьба, кыз uzatуу, ушуну деп ойлодуңар беле? Жок, үйлөнгөндөн кийин экөөңөр орто жооптуу болосуңар. Экөөңөр орто бири-бириңерге компромисс келишип, бири-бириңерге уступка кылып, семейный жашоону улап кетиш керек. Семейный жашоо деген бул силерге оюнчук эмес, красивый романтика эмес. Бул бытовуха деп коет. Бияктан бири-бириңерди поддержка кылып, бири-бириңерди түшүнүп, акылдуураак болушуңар керек. Анан болбогон сөзгө кетип калып, анан все, чалбасаң чалба, өлүп кет, ошонары кет, жого шамал дебей. Ата энеңердин эмесин аягыла, уктуңарбы? Башты оорутуп, бир нерсе болсо эле чемоданыңарды көтөрө качып жүркабай.